Ава, Эже, туғаным, инем. Сізді мақұл болсаңыздар көшір алып шығып кетейін. Мен бұл жерде үй салбайым, жай салбайым. Сізді көшіріп, бұл жерде территорияны тап-таза қылып, полный антисанитария екен. Бұл жерде сізді көшіріп алып шығып кетейін, бұл жерде бұзып таттанғай қылып, мына садикке қошып берелі. Мақұлсыздар ба? Ауа. Мақұлсыздар ба? Афристерге берген, садикке берейін. Ауа. Анкені құланайын деп тұрады. Құлайын деп тұрады. Бұл афристерге бербеш керек ештеңе. Мұны тосып тұрып, бүт тап-таза қылып, садикке қошып берелі. Так, сіздікі ақсақал бір комнат екен. Бір комнат екен. Сіздікі 1,5 комнат екен. Сіздікі 3 комнат екен еже. 3 комнат екен. Біз тұрған көчө Ош шаарындағы Курманжандатқа чоң негізгі көчөлөрдүн бири. Ал эми аталган көчөнүн жээгинде бул жерде талаштуу болгон Эмаком мурдагы курулуш компаниясына тиешелүү болгон үй бар. Ушул үйдүн артында 4 үй бүлө жашап келет. Абдан шарттары начар, мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелүү. Анткени көрүп турганыңыздардай көп кабаттуу үй, ар тарабында бала бакча, ал үйлөрдү тосуп ортодо калган. Эртең-мененки бүгүн таңкы рейдтик кыдыруу учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович бала бакчаны мектептерде кыдыруунун алкагында Айденек бала бакчасына келип, андан сырткары ошол бала бакчанын короосунда урап калайын деп балдардын өмүрүнө коркунуч жараткан бир үйдү көргөнбүз. Андан ары бери келип, үйдүн ээлери менен сүйлөшкөндө аталган мурдагы Эмаком компаниясы үйлөрдү сатып алабыз деп ортодо сатылбай бул жерде кысылып, шарттары, жагдайлары ара жолдо калып жашап келген үй бүлө менен жолуккан. Азыр бул жердеги 4 үй бүлөнүн шартын биз сиздерге азыр көргөзүп беребиз. Бирок ага чейин үйлөрдүн абалы кандай деңгээлде тургандыгы боюнча дагы азын-улак айтып кетпесек болбойт. Көп кабаттуу үй бул жактан курулуп, эртең-менен күндүзү үйлөргө дээрлик күн тийбейт бул жерде. Уна кирип чыкканга бүт тосулуп калган эки жагы көрүп турасыздар. Акыр чикирге бул жерде ар кандай отун, шак, таштандыларга санитардык нормага жооп бербейт. Бир дагы калып кеткен, таштанды болуп, бул жерде көп кабаттуу үй заңгырап турат, бирок артында бир дагы шарт түзүлбөстөн ушул жерде күн кечирип келген. Бул жакта жалпы пайдалануудагы сырткы ажатканасы экен. Ал эми бул тосмондун эле арты бала бакча. Көрүп турасыздар, эски имарат ошол бала бакчанын тосмосунун түбүнөн курулган. Өтө эскилиги жеткенден авариялык абалда болуп, бала бакчаны ошол балдар ойноп аткан аянтты басып калуу коркунучу бар. Ошондуктан дагы мэр Жеңишбек Шермаматович бүгүн эртең-менен келгенде баарын менен сүйлөшүп, жашоочулар менен макулдашып, биз силерди көчүрүп кетели, бул жерде бала бакчанын пайдалануусуна өткөзүп берели жерди. Бакча кеңейсин, шарты жакшы экен, бала көп экен деп айткандан макул болушту. Мына көрүп атасыздар, бүт керексиз, жараксыз буюм тайымдар, бетон калдыктары, шактар, үйлөрдүн дагы эскилик абдан жеткен. Каралбай калган шартта ушул 4 үй бүлө мындай балдары менен ушул жерде жашап келүүгө мажбур болушкан. Биз азыр күлүчтүү жаңы батирлердин ачкычтарын колуна алып келген үй ээлери менен сүйлөшөбүз. Кандай жаңы үйдүн ачкычын кармап турат экенсиң? Ооба. Үйдү барып көрүп келдиңиз окшойт. Үйдү барып көрдүк. Өтө сонун экен. Рахмат. Биз ишенбей калдык. Бүгүн балда келип эле көчөсүңөр, үйдү көргүлө, барып көрөсүңөр. Силерге жаңыдан салынган үйлөр деп болду. Барып көрдүк. Кудай кааласа жакты. Рахмат чоң. Канча бөлмөлүү үй алдыңыз? 3 бөлмөлүү үй алдым. 3 бөлмөлүү. Канча балаңыз бар, анан шарттары кандай болчу бул жерде жашаган? Азыр чогуу көрөлүчү. Макул, шарттары эскиден үй да, биздики. Менде 5 балам бар. Кирип көрүңүздөр мынакей. Киребиңиздер. Бул жерде Бала чакам ана кайнта ушу бала чакам, атам, энем ушу бөлмөдө. 7 адам беле? 7 адам. 5 балаңыз бар. 5 балам бар. Аялым мен. 9 ата-энеңиз менен 9 адам. 9 адам жашачу. 2 бөлмө. 2 бөлмө. бөлмө. Ооба. Сенем келиңиз. Бул жакты көрсөтөйүн.
Келиңиз, кире бериңиз, кире бериңиз. Сіздер балдарыңыздар. Мен балдарым менен. Жаңы үйгө балдар көчүп сүйүнүп калышат экенде. Ооба, айткан ошол балдар менен жыргап эле калат экенбиз. Ушул Садыр Жапаров Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев генералыбыз ушулар жөнөтүп, мэрибизди жөнөтүп, ишке салып, ушундай условия түзүп бергенине өтө чоң рахмат. Ушу шайлаганыбызга өкүнбөйбүз. Ушул Садыр Жапаровду өз путубуз менен барып шайлап бергенбиз. Мына эми Кудай кааласа өзүрүн көрүп атабыз. Рахмат чоң сиздерге. Бул жактан суулар да өтө окшойт да үйдөн. Эски үй да, эски үй, тамчы өтүп, неме болчу эле эски үйлөр, Ал жактагы шарт аябай жакшы, бар жогу бүткөн, бар жогу даяр, барып эле жашай турган экен. Разыбыз ушул мэрибиздин дагы иштерине ийгилик. Ушундай көптөгөн элдердин муктаждыктарын чечип, жакшы ийгиликтерге жете берсин. Рахмат, разыбыз. Мэрге дагы иштери өнүгүп өсө берсин. Эки дүйнө бактылык насип кылсын. Биз разыбыз. Бала чакабыз менен эртең менен дуа кылдым. Мэрге дагы ушу элибиз аман тынчылык болсун. Кандай азыр сезимдер кандай, ишеним кандай? Мен үйлүү болдум деп ачыкталганда да ишенип турасызбы? Ишенип турам, ооба. Үйдү алганга чейин шашып ушундай неме болуп аттык. Сезимдерибиз башкача болуп атты. Чындап эле алгандан кийин ушунчалык сүйүнүп жатам. Разымын. Бул жерде жашап жаткан 4 үй бүлөнүн бири бул Сайтбек ага, эртең мэр келип жолугуп, үйдү убадылап, азыр үйдү көрүп келатасыз, жаңы алган үйдү. Кандай экен, жактыбы? Азыркы берген үйдү барып көрүп келдим. Жакшы жасалып, жаңы бүткөн үйлөрдөн кирип көрүп чыктым үйдү. 2 комната үй берди. Эртең менен мэр келип, өзү келип көрүп, үйлөрдү көрүп, бул жерде бошотойлу дагы немеге садикке өткөрүп берелик. Силерге мен жаңы үй берем, азыр берем деп барып неме кылып берди. Үйдү бөлүп берди. Үйдү көрдүк. Үй жакты, жакшы. Кошуналарым барды, мына бул эжем барды. Барып көрдүк. Президентке, мэриге, өзүбүздүн шаардын Ош шаарынын мэрине, президентибизге рахмат. Карапайым элдерди карап жардам берип, үй жокторго үй, жери жокторго жер бөлүп берип атат. Рахмат, разыбыз. Ачпайсызбы эски үйүңүздөн да? Көчкөнгө даярдана атасызбы? Көчкүлө деп. Көчкүлө 2 күндүн ичинде деп неме берди. 2 күндүн ичинде көчүшүбүз керек. Ушул күндүн ичинде бу жерде суу киргизгенге, ажаткана киргизгенге шарт жок. Буну деле мен времени убактылуу жасагам. Багы бут чечкенге, жамгыр суук немеде бут суу чечкенге чака суу койгонго неме жок, шарт жоктуктан ушуну жасагам. Алдыда кошунадан сурап, ичи ушундай газ коюлбайт, электричество менен жашайм. Суу киргизгенге жай жок, газ киргизгенге жай жок. Канча адам жашайсыңыздар? Бул жерде 4 семья мен өзүмдүн үйүмдө 4 жашайбыз да, балам, аялым болуп 4 жашайбыз. Бул үй 54-жылы курулган экен, мен келип сатып алгам. Бул жерде мен 30 жылдан ашык жашап атам бул жерде. Аварийный состояние деле болуп калган бул үй. Ушул президент менен генералыбызга, мэрибизге рахмат, ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Анан ачкычты бергенге чейин, үйдү көргөнгө чейин ишенгич болгон эмес. Ачкычты алып, мына үйүңүз сиздики деп киргизгенден кийин, анан кийин ишенич неме болду. Келди, анан кийин азыр тиги кошуна меже айтмакчы, толкунданып турабыз. Азыр кандай эмне кылышты деле билбей турабыз да. Азыр эми көчкүлө деди, 2 күндүн ичинде көчүп берди, бошоп таштап кеткиле, биз буну сүзүп тегиздеп салабыз деп ошо. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Азыркы барып көргөн үйдү шарт аябай жакшы. Баарын көрүп келдик. Мынакей сонун жерден биз ойлогондой үйлөр болуп чыкты. Аны эми азыркы шартыбызды көрүп атасыңар. Мынакей бүт барды канчалаган ушулардын туткунунда жүрүп, ушулар менен алышып канча жылдар бою канча өмүрлөр өтүп кетти. Ден соолуктан айрылдык. Жакшы эми ушул мэрге рахмат. Келип бизден кабар алып ушундай
жерде акылда жашап атканыбызды көргөндүгү үчүн президентибизге рахмат, генералыбызга рахмат. Ошон келип кыргыз элин көтөрүп, кыргыз элиндеги бүт муктаждыктарды билип, жүрөктөрү менен туюп аткан ушуларга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушуларга ден соолук болсун. Дайыма ушинтип кыйналган элдердин духун көтөрүп, сонун нерселерди жасап бере берсин. Ошого ыраазычылык айтамын. Жаңы үй алган, үй бүлө баары кубанып, мына кошуналар менен бул жерде бири-бирин куттукташып, дагы деле ишене албай турушат. Алымхан эже бул жерде аксакалдардан экен, кошуналардын баарын башын бириктирип, жакшы мамиле кылып ушул жерде көп жылдан бери жашап келатат. Азыр колуңузда ачкыч турат, барып алып келипсиз. Үй кут болсун, жаңы үй кут болсун. Рахмат. Баардык кошуналардын үйү кут болсун, жакшы ошол жерде тойлор болсун. Эми бул үйдө канча адам жашайт болчуңуздар, шарты кандай болчу, качан алгансыздар, бир көргөзүп бериңиз эми бизге. Мен өмүр бою музейде иштегем. Музейде ал убакта очередь менен үй берселер. Ошол жерден музейден биринчи очередтен келгенде ал убакта горисполком эле. Горисполкомдо жыла келген анан мага решение чыгарып ушул үйдү берген бак 90-жылы жанадай окуя болгондо. Бирден анан азыр берде неберелерим бар, чеберелерим бар. 14 неберем бар. 13 чебере бар. Ошолор менен жашап атабыз. Мына берде азыр келиним 4 баласы менен балам. 2 бөлмөдө. Ошода 2де жашайт. Бул жакта мына туалет, ванна. Могу жакта биз жашайбыз. Кыздарым менен. Эми неберелерим бар, ушун келип кетиши баарыбыз эле чогуу шакта тура беребиз. Неберелерим бар ушу. Мына ичкери да бир комнат бар. Мага берилген ушу Союздун алдындагы очередь менен алгам. Решение менен келип ушул жерде жашап калдым. Андан бери канча жылдар өттү. Канчалаган бизге инвесторлор келди, жери тарды эле кете берди. Кийин Имаком компаниясы келди, бул жерде салды, бизди алдап туруп, бияка өзүнчө үй түшөт деп, азыркы убакта бизге жолукпай качып жүрү. Бул жак кухня. Кухня. Ушул мынакей биздин жашоо шартыбыз. Эшикке даже чыгып кир жай албай калдык. Эшикке мынтип неберелерим чыгып ойнай албай калды. Ассаламу алейкум. Аксакал кандайсыз? Жакшысызбы? Бул жер сиздин местаңыз окшойт, Ол кемпирим ушакка чыгарып койгон. Менде ишеним жок болду да. Эмне кыларым билбедим. Бирок эмне десе макул боло бердим. Бирок сөз жагып атты да мага. Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Эң туура болуп атат. Ушул нерсе эч качан болгон эмес. Качан болду эле, эч качан болгон эмес. Азыр адам баласынын жанагы алазы ичинде дейт, билбейт. Муну жакшы көргөндөр да бар, жаман көргөндөр да бар. Бирок ошого карабай баардыгын рахмат ошого. Коркпой баардыгын эме кылып өз жай менен кылып атат. Мен таң калам да. Жаш эле турушуларда ушунчалык биз канча жашка чыктык, дагы деле алысты көрө албай эле жүргөн экенбиз. Муну эми билип атабыз, бул деген жакшы нерсе. Кудай кааласа мамлекетибиз өсөт. Рахмат биздин ошо президентке, ГКНБнын председателине, мэрге. Мэр өзү жүрөгү таза киши экен. Көргөндө мага жакты. Любой адам менен кадимкиде ачык сүйлөшөт экен. Мындай коюндогу турташы бар дейт го, ал жок экен. Рахмат, үй бүлөсү менен аман болсун. Силерге да ошолордон таалимин алып иштей бергиле. Үйүңөргө тынчтык калайын. Амин.